Өзүңө гана окшош өңгөгө окшобо. Белгилүү алып баруучу устат Абдуллах бин Ал-Мудаифир BBC телеберүүсүнө конокко чакырды. Мени дааватчы, лектор же жазуучу катары эмес, серепчи эксперт катары чыгуумду суранды. Ананда кадырлуу устат деп атабай, доктор мырза деп атай тургандыгын эскертти. Бирөөнүн сунушуна жок дей албаган жайым бар. Бул жолу да аягым тартпай турганы менен барууга макул болдум. Ошентип студияга барып отуруп калдым. Отурганда да илим издөөчү, адабиятчы же лектор катары эмес, эксперт катары отурдум. Алгач суроосун ушул таптагы үммөттүн абалынан баштады. Жооп бере баштадым. Бул тээ илгертен бери келе жаткан көйгөй. Муну дароо эле чече коюуга болбойт. Ортодо сүйлөшүүлөр жүрүшү керек деген сыяктуу серепчилерге мүнөздүү айландырма сөздөрдү айтып жаттым. Табиятыма ылайыксызды айтуу абдан оор экенин ичимен туюп, өзүмдү капастагы чымчыктай сезип отурдум. Чынында бул жолугушуу күтүүсүз сыңары болду. Маекти мажбур улантып, сөздү да орунсуз сүйлөдүм. Берүү соңуна чыккандан кийин өзүмдүн табиятыма кайтып, тубаса касиетим менен сүйлөй баштадым. Сөздөрүм эң ордуна түшкөнүн байкадым. Хадис-хадистей, аят-аяттай айтылып, баары өз жайында көрсө, менин ордум ушул экен. Ошондуктан силерге да насаатым ушул. Өзүңө тиешелүү, тубаса сага ыйгарылган касиетиңди бил, жөндөмүңдү байка. Анан ошол табиятыңа жараша иш кыл. Башкаларга окшоого аракеттенбе. Алла сени башкача жараткан. Өзүңдү Баланчаевди күнчөгө окшоштууга далаттанба. Эгер Алла берген жөндөмүңдү туура пайдалансаң, ийгиликке жетесиң. Жөндөмүңдү, шыгыңды, күч-кудуретиңди жакшылап бил жана аны ийгиликтин жолунда туура пайдалан. Жетилген жетим. Жетимге жөтөл тийбейт деген сөз бар. Чындап эле ошондой. Эгер жетим болсоң, кайгырба, мүңкүрөбө, алдыга умтул. Жетимдик жетишкендик менен ийгиликтин башаты. Атасы дүйнөдөн өткөндө имам Шафи карында калган бала болчу. Эне бала эптеп өлбөстүн күнүн көрүп жүрүп, акыры Меккеге көчүп келишет. Бел болор беделдүү жакыны жок, жону да жок, колу да жука жетим бала, жесир аял шаар четиндеги бир бөлмө тар кепени ижарага алып тирилик өткөрө башташат. Кенедейинен илим билимге кызыккан имам Шафи ар кимден окуп, ошол уккандарын тери, дарактын кабыгы, жыгач такта, дубалдын бети, кыскасы колуна тийгенин баарына жазып бөлмөсүнө жыя берет. Тар бөлмө жазууга толуп, бут коерго жер калбай баратканда энеси аргасыз. Же мында биз жашайлы, же сенин жазууларың жашасын деген талап коет. Энесинин талабына баш ийген бала аргасыз жазгандарын жаттоого киришет да, утур жаттаганын утур өрттөп отуруп, үйдүн ичин бошотот. Бул кылганын кийинчерээк мынтип эскерген. Илимди кайда болсом ала жүрдүм, үйдөн да базардан да таба жүрдүм. Китепти коер орун жоктугунан жүрөккө сандык жасап сала жүрдүм. Кезинде жазгандарын жебирейген жеркепеге батыра албаган жетим бала кийин мазхабы бүтүндөй жер жүзүн аралаган аалым болду. Үммөттүн устаты жана ийгилик издегендерге табылгыс өрнөккө айланды. Турмуштун ачуу дамын таткан, колунда сокур тыйыны жок жетим акыры баардык кыйынчылыкты эрки, аракети жана ишеними менен жеңип жүрүп жетилди. Кок ушундай оор тагдырга кабылсаң, эгерим сынба. Ал темир канат кезиңден чалгыңды бүлөгөн, чабытыңды күбөлөгөн тагдырдын сыноосу. Болочок ийгилигиңдин башаты. Аллага тобокел кыл. Багытыңдан тайба, ийгиликке ишен. Баскан жолуңдан кан ашуу, кар белес кезигиши мүмкүн. Анын баарын ойбай ашып өтүүгө бел байла. Алланын тандоо ыктыяры экөөбүздүн ыктыярыбыздан алда канча жакшы экенин унутпа.
чоң ийгиликке жеткен чолок. Бул жигитти көптөн бери билем. Жол кырсыгынан улам 2 бутунан айрылган. Майыптардын арабасы менен келип кетет. Бирок максаты алдыга умтулуусу денеси сыяктуу отуруп калган эмес. Алланын китеби Куранды толук жаттап бүттү. Университетти аяктап докторлук даражага жетти. Аны менен жүргөндөрдүн көбү орто билимдин дипломуна жеткенине кубанып, жеңил-желпи иштер менен алек болуп кетишти. А бул киши болсо Алланын китеби жана пайгамбардын сүннөтүн жүрөгүнө сактаган үчүн жүзүнөн нуру төгүлүп, маанайы жарык. Өзүнүн максатына жетип, жалпы студенттерге да, жеке каалоочуларга да сабак берет. Аны оору отургузуп кое алган жок жана ийгилигин токтото албады. Мен ишенимдүү айта алам, 6 саны аман. Далайлар багынта албаган ийгиликти ушул жигит багынтты. Алардын 6 саны аман болсо да максаттарына жеткен жок. Илим алышкан жок, байлык да топтогон жок, анткени алардын жүрөгү бош. Пикири тайкы, жан дүйнөсү жарда болчу. Эч качан дене мүчөнүн кемчилиги ийгиликке тоскоол болот деп ойлобо. Алла Таала пенделерине боорукер. Ал эч качан пендесин куру кол калтырбайт. Анын тандоосуна ыраазы бол, өзүңдө болгон жөндөм, шыгың менен аракеттен. Аллага тобокел кыл. Көбүнчө зыяндын артына пайда жашырылат. Сен кабылган кырсыктын артында кандай сыр бар экенин билбейсиң. Ар бир иштин аркы бетин да карап көрө билгин. Жан дүйнөң кенен, маанайың жарык болуп, Алланын тагдырына ыраазы бол, ага тобокел кыл, алдыга умтул. Буту жок бала бул дүйнөгө кайтарды. Тизелериме операция жасатып кайра кайтканда Франкфурт аэропортунан кырсыктан улам 2 буту тизесинен кесилген 7-8 чамасындагы саужалык балага кезигип калдым. Баланы агасы арабага салып түртүп жүрөт. Саламдашып кучакташып учураштык. 10 гүлүнүн бири гүлү ачыла элек. Жеткинчекке ичим ачышты. Аллага дуа кылдым, башка айлам да жок болчу. Самолетто чогуу түшүп көккө көтөрүлгөндө жанына келсем, наушник менен Куран угуп отуруптур. Таанышып, ал жайын сурадым. Бала мактаныш менен Куранды Фатиха сүрөсүн жаттагандай жаттагам дейт. Мындан сырткары пайгамбарыбыздын хадистеринен да бир канчасын жаттаптыр. Окуган китептеринин аттарын, авторлорун укканда таңданганымды айтпа. Классымда биринчи орунду алып, сыйга татыктуу болдум дейт, кубанычын жашыра албай. Жүзүнүн күлкүсү төгүлүп, көңүлү көтөрүңкү, бутунун тизеден ылдый жок экени баланын жарык маанайына көлөкө түшүрө албаптыр. Самолеттогу 300ге жакын адамдын арасынан бул баладан өткөн кубанычтуусун көрө алган жокмун. Кемчиликсиз Алла Таала даанышмандыгы аркылуу пендесинен алган нерсени ордун башка нерсе менен толтуруп коет тура. Анын даанышмандыгына талаш жок. Бул баланын бутун алганы менен көкүрөгүнүн кубанычка толтуруп, маанайын ачып, зирек кылып коюптур. Эми ага буттун деле кереги жоктой. Жараткан Алланын сага тандап таккан тагдырына ыраазы бол. Алланын жаратуучулугуна жана беришендигине ишен. Ар бир иште ага жөлөнүп таягын. Ал бизге тандаган жашоо, биз өзүбүз тандаган жакшы болорун эстен чыгарба. Бакытты өзүңдөн изде. Бакытты өзүңдөн табасың, ал сенден алыс эмес. Ал сенин тунук ой жүгүртүүңдө, терең акылыңда, ачык көңүлүңдө жана таза жүрөгүңдө жайгашкан. Ал сенин чымыр денеңде, кең пейилиңде, Алла сага ыроологон талантыңда, бал тамган тилиңде, жакшы мамилеңде, чыйрак кыймылыңда, тырышчаактыгыңда. Ал сенин ибадаткөйлүгүңдө, коркуу менен чекеңди жерге тийгизип аткарган саждаңда, акырет үчүн аккан көз жашыңда, жаратканга жалбарган дубаңда катылып жатат. Жашоо турмушуңдагы ар бир кыймыл-аракетиңди ибадатка айландыра аласыңбы? Ар бир кадамыңды жакшылык үчүн шилтей аласыңбы?
ар бир суунган тамагыңды жараткан Аллага шүгүр кылуу менен жей аласыңбы? Эгер ушундай кыла алсаң, анда бакытты кайда жашынганын табасың. Алла сага берген нерселерге кубан. Алланын артыкчылыгы жана ырайымы ушулар менен сүйүнүшсүн. Бул алар чогулткан нерселерден жакшы. Өзүңдө болгонду гүлдөтүп өстүр. Ал аз болсо да көптөй көр. Жер төлөдө отурсаң да өзүңдү ак сарайда отургандай сез. Өзүңдү тар бөлмөдө жүргөндөй эмес, кенен короодо жүргөндөй алып жүр. Кептин баары өзүңдүн пикириңде. Мүмкүн тиги ак сарайда жашаган бай жеткен бактысыздыр. Күнөөлөрүнүн айынан жашоосу кысылуу, кыйналуу менен өтүп жаткандыр. Же ден соолугу жакшы болбой, балким баса албай сыртка чыкканга зар болуп тургандыр. Ак сарайдын же кабат үйүнүн ичинде бакыт бар деп ойлобо. Мүмкүн мобиреки кир кийим, жыртык чокой, чабан бакыттын ачкычын таап алгандыр. Же тетиги отун көтөрүп келе жаткан адамда болуп жүрбөсүн. Мүмкүн кийимин жамап жаскап отурган мобу аялда, же тиги бирөөнүн короосун шыпырып жүргөн адамдадыр. Бакыт кайда жашынганын билбейсиң. Бакыт байларда же кедейлерде эмес, башчыларда же аалымдарда да эмес. Аны Алла кимдин жүрөгүнө жайгаштырса ошондо. Ал айланасын жарытып, баарына кубаныч күлкү тартуулаган заманда ага жылмая караган адамдын коюнунда. Аны алыстан издеп убара болбо, ал сенин өзүңдө. Ийгиликтин эрте кечи жок. Университетте окуп жүргөнүмдө Куран жаттадым. Бирок кийин сапарым көбөйүп, башка иштер менен алектенип, Куран жаттоону уланта албай калдым. Анын үстүнө 50дөн өткөндөн кийин эске тутуу оңой болбойт го деп тынчсыздана баштадым. Бир күнү Муса аль-Жаруша деген аксакалды угуп калдым. Жиддада жашаган бул киши улгайгандарга Куран жаттатат экен. Андан жашы 70ден ашканда Куранды толук жаттап чыккандар болуптур. Көп өтпөй шейхке бардым да аны менен бирге Куран жаттай баштадым. Күн сайын жаттап, кайра кайталап жаттоого катуу кириштим. Бассам турсам жаттаганымды кайталайм. Уйкудан мурда, уйкудан турганда, кыскасы оозум бошобой кайталай бердим. Ошентип Рамазан айында Меккеге кайттым. Ыйык айда кылган жумушум Куран жаттоо болду. Аллага дуба кылдым. Анын берекеси менен жаттоо да, кайталоо да жеңил болду. Акыры Алланын каалоосу менен Куранды толук жаттап бүттүм. Ким чын ыкласы менен жакшылыкты ниет кылса, Алла ага жеткирерин өз башымдан өткөрдүм. Кандай иш болсо да ийгилигинен үмүтүңдү үзбөгүн. Өйдөгө умтул, үмүтсүздүктүн эшигин ачып албай, эч качан аткара албайм дебе. Жалгыз Алланын каалоосу менен баарын аткарасың. Эгер ага тобокел кылып киришсең, баарына жетишесиң. Оор ишти жеңилге айланткан, бийиктикке колу жеткен менден башка да мисал өрнөк боло турган көптөгөн адамдар бар. Улгайганда англис тилин үйрөнгөндөр бар, француз тилин үйрөнгөндөр бар. Аллага тобокел кылып башта, бүдүрүү анын колунда. Аракетиңден тайба, ийгилик алыс эмес. Аллага ишен, Аллага таян. Мен сага сүйүнч иретинде айтам. Жакында ийгиликти багынтасың, бакытты табасың. Эки дүйнө бактысына эгидер болгон эне. Радиодон сабыжалык кемпир тууралуу угуп калдым. Жашы 70ке чамалаганда Куранды алгач кат тааныбагандыктан угуп жаттап, сабаты жоюлган соң баса турса окуп аягына дээре жаттаптыр. Айтымында буга чейинки жашоосу маанисиз болуп, өзүн жаман сезчү экен. Анан ага кимдир бирөө Куранды жаттоону сунуштаптыр. Сабырдуулугу, аракети, кайтпастыгы себеп болгон эне Куранды толук жаттап, бул дүйнөсүн сыйга, акыретин нурга толтуруптур. Алланын сөзүн жаттап, кайра окуп, ага амал кылып, акыретин нурлантса, түпөйүл ой, кайгыруу, кысылуу сыяктуулардан кутулуп, бул дүйнөсүн нурлантыптыр.
Силер билбейсиңерби, Алланы зикир кылуу менен жүрөк эс алат. Раат сүрөсү 28-аят. Ал эми зикирдин эң маанилүүсү Алланын китебин окуу, жаттоо жана кайталоо эмеспи? Касиреттен арылган карыя. Шейх Саид бин Мусфир айтат: бир күнү Меккедеги Харам мечитинде Куран окуп тургам. Ниса сүрөсүнүн акыркы аяттарына жетип калганда, жанымда отурган 80-дин сериесиндеги карыя бир-эки жерден катамды оңдоп койду. Бул дүйнөнүн кызыкчылыгынан кечкенсиген аксакалдын жүзүнөн эгерим кайгынын изи көрүнбөйт. Куран жаттагансызбы деп сурадым. Ооба, Куранды Фатиха сүрөсүн билгендей билем, бир тамгасынан да адашпайм, деди карыя. Кызыгуум арта түштү. Кантип жаттадыңыз? Ал узун сабак кепке кирди. Убагында Наждиде жакшы кызматта иштеп жүрдүм. Кийинчерээк жумушту таштап сарбанчылыкка, сарбан төө баккан адам. Сарбанчылыкка өттүм. Ошол күндөн тарта Куран жаттоого бел байлап катуу кириштим. Күнү-түнү Куран менен алек болдум. Төө кайтарсам да, үйгө кирсем да, сапарга чыксам да, Алланын китеби жанымда болду. Ошентип жүрүп Куранды толук жаттап бүттүм. Жаттаганда да Фатиха сүрөсүн жатка билгендей так, ишенимдүү, бышык, кайра кайталоого муктаж болбогондой кылып жаттадым. Ошондон бери күн болобу, түн болобу, отурамбы, турамбы, айтор кайда болбойн окуган. Карыя кебинин акырында буларды кошумчалады. Куран жаттап баштаган күндөн тартып жашоомдогу көйгөйдү бүт унуттум. Сарсанаа, кайгы, касирет, кысылуу дегендин баары өзүнөн өзү жок болду. Бала чакама мен кайсы бир маареке отурушка бара албай калсам кечирип койгула деп эскерттим. Анткени жашоонун маңызын Курандан таптым. Андан ажырасам, наристе энесинин эмчегин сагынгандай сагынам. Аны окуганда жашоонун оош кыйышы бүтүндөй эсимден чыгат. Ошон үчүн аягына чыгар замат кайра башынан баштайм. Мына ушул мени бактылуу кылды, зээнимди ачты, жаттоомду жакшыртты. Мен эми эртең менен ойгонгондо талааны, эгинди, сооданы же базарды ойлобойм. Бир гана Алланын китебин ойлоп койгонум. Экөөбүз ажырагыс дос болдук. Менимче мындан өткөн ишенимдүү, колдоочу дос болбосо керек. Карыган сайын күчөгөн жигер. Кадырлуу шейх доктор Абдуллах бин Абдул Мухсин ат-Туркини кимдер гана билбейт. Алгач Имам университетинде директор, анан ислам иштери министри, кийинчерээк бүткүл дүйнөлүк ислам лигасын жетектеп турду. Мына ушул кишиге көп жолугуп баарлашып турам. Ар жолукканда жашы өйдөлөгөн сайын жигери күчөгөнүн байкайм. Жашоосун белгилүү бир тартипке, иретке келтирип алыптыр. Окуганда окуп, жазганда жазып, ишин токтотпойт. Конокторун тосуп алат, үй бүлөсүн да унутта калтырбайт. Чоң эл аралык илимий долбоорлор менен иштейт. Китептерге чечмелөө, түшүндүрмө жазуу, изилдөө жүргүзүү да негизги кесиби. Хадис китептеринин энеси деп бааланган негизги хадис топтомдору Ал-Мугни китеби, Ханбали китептеринин энциклопедиясы, Ал-Куртуби тафсири, Ал-Байхакинин Сунаны, Дар Ал-Мансур, Ал-Бидаяту Ван Нихая сыяктуу көптөгөн китептерди изилдеп, өз аныктамасын жазган. Жолуккан сайын мусулмандарга пайдасы, таасири тийчү жаңы долбоордун үстүндө ойлонуп отурганына күбө болом. Ийгиликке бут тоскон көрө албастарга көңүл буруп убактысын коротпойт. Тээ көктө канат жайып, алдында шалпактаган каргаларды көз жаздымда калтырып, өз жолу менен кайкыган бүркүт сыяктанат. Ден соолугуна аябай көңүл бурат, тамакты ылгап ичет. Иши жакын жерде болсо жөө кете берет. Күнүнө 2 сааттай жөө басууну адат кылып алыптыр. Ошондон уламбы, айтор 80ден ашканына карабай, кыймылы 40тагы кишиден чапчаң. Дайыма көңүлү көтөрүңкү, маанайы жарык, сүйлөгөнү адамды өзүнө тартып сылык сыпаа.
Мына ушундай жол менен бул дүйнөсүн да акыретин да оңдоп келет. Күнү түнү ушинтип уланууда. Мындан эмнени айткым келет? Өткөн өмүрүңө өкүнбө, андан көрө өмүрүңдүн акырына чейин максатыңдан тайба. Жашың өткөн сайын түшүнүгүң өзгөрүп, акылың толуп, жашоодон тажрыйба алып жатасың. Ошондуктан бошоңдобо, тескерисинче аракетиңди күчөт. Чын күлүк маарага жакындаганда күчөйт эмеспи? Жакшылык кылуу эки дүйнөнүн бактысы. Ооруканада жатканымда көптөн берки таанышым келди. Аны көрөр замат китебиме кошуп коюу керегин эстедим. Анткени ал сан миңдеген адамга үлгү, өрнөк болууга ылайыктуу жан. Мен аны колу ачык, берешен, жоомарт киши катары жакшы билем. Ислам ааламындагы динге, элге кызмат кылган эки адам болсо, бири ушул. А эгер бирөө болсо, анда ал да ушул. Жетимдерди камкордугуна алган, жакырларга жардам берген, мечит, медреселерди курган адам. Бул кишинин жүрөгүнөн мал дүйнө чыгып кеткенин байкайм. Ал Алла жолунда 50 миллиардты сарптады. Аллага андан бир канча эсе көбөйтүп кайтарды. Сүйлөштөн колунда жок адамдай жөнөкөй. Оозунан мал дүйнө тууралуу сөз чыкпайт. Деги эле эсеп санды сүйлөбөйт. Жалаң Алланын ыраазылыгын айтып, Алланын ыраазылыгын кантип табуу, кимге эмнени берүү, кимге жардам көрсөтүү жөнүндө сүйлөйт. Буларды айткан сайын жүзү жаркып, көңүлү көтөрүлөт. Тамашалап күлдүрүп отургандарга ар кандай маани-маңыздуу окуяларды айтып берет. Чогуу жүргөндөрдүн айтымында бул киши эгерим түнкү намазын калтырбаган жана Куран окууну эч качан эсинен чыгарган эмес. Намазда биринчи сапка шашылат, биринчи такбирден такыр кечикпейт дешет. Кемчиликсиз Алла Таала кимге кааласа ушинтип бул дүйнө жана акыретти бирдей берип коет. Бул Алла сүйгөн пенделерге бериле турган неемат. Көрүп жүрбөйбүзбү? Эчендеген байлар бар, тыйынын санап бирини экисин 4 кылам деп жүрүп дүйнөдөн өтүп кетет. Алла мындайларга бул дүйнөнү берген менен акыретти берген эмес. Мындайдан Алла өзү сактасын. Бул киши тууралуу айтканымдан эмне пайда алабыз? Канчалык жакшы иш кылсаң, ошончолук кубаныч, ошончолук сый аласың. Алла сенин жүрөгүңдү жумшартат, маанайыңды көтөрөт, ишиңди илгерилетет, сыйлыкта, жазада аткарылган ишке жараша болот. Хадисте айтылат: жакшылыктан эч качан баш тартпа. Жок эле дегенде жолуккан боордошторуңа жылуу кабагыңды көрсөт. Жылуу сөз да садага, жакшылык кылууну улант. Жакында анын таасирин жан дүйнөң менен сезесиң. Тагдырыңа ыраазы адам, Алланын жердеги бейишинде. Жолдошторунун бири кырсыкка кабылып 7 жыл керебеттен турбай калды. Татаал тагдырына ыраазы, дайыма жүрөгү таза, көңүлдүү. Качан анын жанына барбайын, же телефон менен сүйлөшпөйүн, ал мага кубаныч, шаттык тартуулайт. Тамаша ыргытып, көңүлүмдү көтөрөт. Жаратканга берилип ишенип, ага тобокел кылганы кубандырат. Керебетинде жатып алып, азыркы замандын эң пайдалуу, эң кызыктуу китебин жазып бүттү. Анда мусулман баласына тиешелүү өтө көп сүннөттү чогулткан. Жана да Курандын 1/5 бөлүгүн күн сайын окуп, 5-6 күндө бир кайталап чыгат. Видеороликтер аркылуу сабак да берет. Кыскасы, денеси керебетке байланып калганы менен акылы, жүрөгү эркин. Аллага ишеними жана тобокели күчүндө калган. Бул аркылуу эмнени айткым келди? Дайыма Алла бешенеңе жазган тагдырга ыраазы бол. Эгер Алланын тагдырына, өкүмүнө ыраазы болсоң, сага бул тагдырды жазган зат ыраазы болот жана Фирдаус бейишин тартуулайт. Алар болсо Аллага ыраазы болду. Мына ушулар Алланын сүйүктүүлөрү. Уккула, Алланын сүйүктүүлөрү гана жеңишке жетет.
Башына бале келгенде ага ыраазы болуп жылмайган адамдарды көрүү кандай сонун. Бул Алланын тагдырына баш ийүүнүн сонун жолу. Эгер Алла сенин бешениңе жазган тагдырга, ал чыгарган өкүмгө ыраазы болбосоң, эмне кыла аласың? Эмне аны өзгөртө аласыңбы? Андан кутула аласыңбы? Же сенде башка жол барбы? Калеме чак тагдырды жазып бүткөн. Сен болгону жазылган тагдырды гана тосуп аласың. Алла ыктыяры менен таңдаган, сага кандайдыр бир пайдасы бар ишти гана тандайсың. Ошон үчүн бай болсоң да ыраазы бол. Кедей болсоң да ыраазы бол. Оорусаң да ыраазы бол, айыксаң да ыраазы бол. Кандай тагдырга, кандай абалга туш болбогун баарына ыраазы бол. Ошондо бейпилдикти, ырахатты, жан дүйнө жыргалын сезесиң. Кандай тагдыр туш келсе, ошондой кабыл ал. Аны өзгөртүү сенин мүмкүнчүлүгүңө чак келбесин унутпа. Бирок сен өз жан дүйнөңдү өзгөртө аласың. Ал үчүн баарына ыраазы бол. Баарын туура кабыл ал. Ошондо адамдардын эң бактылуусу да, эң кадырлуусу да сен болосуң. Анткени сен жаратканга ыраазы болдуң, ал сага ыраазы болду. Жашоонун маңызы мына ушунда эмеспи? Дуба зикирлер кырсыктан сактайт. Филиппинде мага ок жаңылардан бир аз мурдараак кечки зикирлерди толук айтып, анан чыккам. Хадисте айтылгандай, бул зикирлер ар кандай кырсык балээден сактоочу коргон болоруна бөркүмдөй ишенет элем. Мына ушул күнүндө Алла Таала мени өзүнүн сактоочу сыпаты менен коргоп калды. Ошол күнкү окуя азыр да көз алдымда турат. Мага ок чыгарган киши менен менин аралыгым 1-2 метрдей эле болчу. Ал мени 6 жолу атканга жетишти, 3 дейп 3 жаза кетти. 6 саат эсимден танып жатыпмын. 6 сааттан кийин көзүмдү жарыкка жаңы келгендей ачтым. Бул кечинде айтылган зикирдин себебинен Алла Таала сактап калды деген сөз. Болбосо 1 метр аралыктан атылган ок жаза кетпей калсын. Бул окуяны дагы козгогонумдун максаты дуа жана зикирлерди айтуу менен башка келчү балээден сактангыла. Бул зикирлерди пайгамбарыбыз өзү үйрөткөн, өзү айтып жүргөн. Бул зикирлер кырсык гана эмес, ар кандай кесепеттерден, кайгы кападан, кыжаалат ойлордон, жаман сөздөн да сактайт. Ошон үчүн дайыма Аллага зикир кылып, пенденин жүрөгү Алланын эстемейинче тынча албайт. Касиеттүү Куранда буга мисалдар арбын. Алла Таала Нух, Ибрахим, Муса, Иса, Аюб, Якуб, Саннун, Юнус жана башка пайгамбарларды кантип коргогону тууралуу баяндар бар. Пайгамбарлардын төрөөсү жана акыркысы пайгамбарыбыз Мухаммадды зикир дуалар себептүү душмандардан кандай коргогону белгилүү. Эртели кеч зикир кылууну унутпа. Зикир кылгандан кийин Аллага тобокел кыл. Бул жашоодо кырсык каш-кабактын ортосунда. Андан Алла өзү сактабаса, 6 саны аман адамды табуу кыйынга турмак. Бакара сүрөсү тууралуу. Каплет оору жармашып, оң кабыргаларым кол тийгизбей сыздап, жанымды көзүмө көргөздү. Же күндүзү жакшы баса албай, же түнү жакшы уктай албай таза айланып кеткенде ооруканаларга кайрылдым. Мен кайрылган Эриядагы 5 оорукананын бири да так диагноз коюп, дартымдын дабасын таба алышпады. Бир күнү аалымдардын бири Бакара сүрөсүн окуп өзүңө дем сал. Бул сыйкыр болуусу да мүмкүн деген кеңеш берди. Үйгө келер замат Куран китебин колума алып, Бакара сүрөсүн окуп өзүмө дем сала баштадым. Терең ишеним, бекем ыклас менен күндө уланта бердим. Жараткан жалгап күндөн күнгө дартым жеңилдеп, жаным жай ала баштады. Ошентип бир канча айдан бери уйку бербеген оорудан бир канча күндө такыр кутулдум. Ошондон кийин биз колубуздагы бул китепте
шыпа жана дары болгон Бакара сүрөсүн көтөрүп жүрөрүбүздү билдим. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун да, бул тууралуу Бакара сүрөсүнө сыйкыр туруштук бере албайт деген. Мен тургай ушундай сыйкырга кабылган далай жандар Бакаранын шыпаасы менен дартынан калас болгонун көп эле көрдүм. Сыйкыр эле эмес, сарсанак, жалат сыяктуу жан дүйнө ооруларынан да сакайтарын жоон терим менен сездим. Дегеним бул улук, туура жолго багыттоочу, караңгыда нур болчу, шыпа, дем, ийгилик алып келүүчү ыйык китепти жеңил ойлобогула. Тилиңди оңдо, калемиңди түздө. Дагы бир досум тууралуу айтпасам болбос. Ал сүйлөгөндө да, жазганда да сылык сыпа, бирөөлөрдү каралап ушактабайт, уруш талаштан уулак. Кыскасы, чыккан чөп аккан суудан башкага зыянсыз. Дарегине жолдонгон кандай гана сын пикир, кандай гана каршылык болбосун, баарына сылык сыпа, кечиримдүүлүк менен жооп кайтарат. Бул адам мындай адепти шейх Абдулазиз бин Баздын медресесинен үйрөнгөн. Шейх, Алла аны ырайымына бөлөсүн, өзү жумшактыгы жана кечиримдүүлүгү менен эл арасында уламышка айланган, жүрөгү таза, кадыр-барктуу, эл сыйлаган жан эле. Тилиңди, калемиңди операция бычагына же абийир кыркчу кайчыга айландырып алба. Мусулмандардын абийири төгөрдөн мурун Алладан корк. Мейли ал күнөөкөр болсун, мейли ал ибадаттарын так аткарбасын, баары бир айыбын ашкерелөөдөн табар пайдаң жок. Ал эми тил менен калемди бирөөнү айыптоо, кемсинтүү, бөлүү же кирүү үчүн пайдалануу пайгамбарыбыздын ахлагына жана касиеттүү Курандын жолуна туура келбейт. Тилиңди оңдо, калемиңди түздө. Каталарыңа кайгыр, бирөөнүн эмес өзүңдүн айыбыңды изде. Жаратылгандарды жаратканга чакыр, адеп менен сыйда насаат кыл. Аллахым биздин жана жалпы мусулмандардын күнөөлөрүбүздү кечире көр. Жараткандын жакшылыктарын жаадыңдан чыгарба. Жалгыз отуруунун да пайдасы көп, эгер аны туура пайдалансаң. Кээде жалгыз отуруп кайра турганымда кадимкидей денем жеңилдеп, жүрөгүм тазарып калат. Анткени жалгыз калганда Алла мага бир тыйын сурабай тартуулаган тырмагымдан чачыма чейинки неаматтарды санап чыккам. Ислам неаматын, башкача айтканда, миллиарддаган адашкан пенденин арасынан мени туура жолго салып койгонун, ошол миллиарддын ичинен мага келме айтууну насип кылганын эстейм. Исламдын эң чоң неаматы намазды, орозону, зикирди, Куран окууну насип кылганын эстейм. Анан дене мүчөмдөгү неаматтарды көрүү, угуу, сүйлөө касиетине ээ болгонумду эстейм. Анан жашоодогу неаматтарды ичер суу, жеген нан, жуткан абамды берип жатканын дагы эстейм. Анан турмуштагы неаматтарды жашаганга үй, сүйгөнгө жар, эркелеткенге бала бергенин эстейм. Кээде андан да тереңдеп Алла мени апаат балелерден кантип сактаганын эстейм. Пайдалуу илим үйрөтүп, элди туура жолго үндөочү кылганын эстейм. Айтор Алланын неаматтарын эстеп санай берсең акырына чыгышың мүмкүн эмес. Сага да айтарым, бир аз убакыт бөлүп, бир канча мүнөт Алланын сага ырыологон неаматтарын эстеп санап чык. Аларды эстеп, эсебиң жетпегенден кийин аргасыз Аллага мактоо айтып шүгүр кыласың. Аны менен сага берилчү неамат дагы көбөйөт. Эгер шүгүр кылсаңар, дагы көбөйтөбүз. Ибрахим сүрөсү 7-аят. Бул Алланын убадасы. Алланын неаматтарын унутпай шүгүр кылууң жүрөгүңдү тазалайт, көңүлүңдү көтөрөт. Анан мына ушунун өзү да чоң неамат экенин баамдайсың.
Азбы көппү, чоңбу кичинеби, эскиби, жаңыбы, кыскасы Алланын бизге берген жана берип жаткан неаматтарына чексиз шүгүр. Жаның тынч болсун десең, жамандарга жалгашпа. Жашоомду касиеттүү Куран багыттаган өтө жеңил жана пайдалуу жолду наадандардан айланып өтүүчү жана талаш тартышка, кайым айтышууга аралашпай турган, диниңди, жүрөгүңдү, ден соолугуңду, нервиңди сактаган жолду таап алгам. Кайым айтышкан, каршы чыккан же жөн эле убактыңды алгысы келген адамдардын атын көңүлүңдөн дароо өчүр. Анан жашооңду аларсыз улант. Эгер наадандар аларга сөз айтышса, алар тынч болго деп коюшат. Алар жөнүндө ойлонуп жаныңды кыйнаба, каршы жооп издеп дагы ара болбо. Жөн гана жокко санап кой. Абу Таиб аль-Мутабин айтмакчы: көрө албасты көөдөн өңдөн чыгарып, ушакчынын атын оозго албагын. Ошондой эле тынчыңды алчу номерлерди да телефонуңдан өчүрүп кой. Жашооң тынч, маанайың ачык болуусу үчүн мындай адамдарды жүрөгүңдөн чийип салганың оң. Сен ар бир келесоого, нааданга, билимсизге же көрө албаска жооп кайтарууга милдеттүү эмессиң жана бул колуңдан да келбейт. Эгер сен аларга 10 сап ыры менен жооп кайтарсаң, алар сага 20 сап ыр менен жооп берет. Эгер бир сөз менен жооп кайтарсаң, үстүңө сасыган 100 сөз жаагайт. Тынч жашоону танда, жашооңду бейпил өткөр. Тиги бирөөлөр менен талашуудан башка максаты болбогон бечараларга теңелбе. Алардын максаты ошо адамдардын айыбын ачуу, абийирин төгүү, жамандоо, убактысын алуу, башка кылар иши деле жок. Эки башка нуктагы 2 күн. Жашоомдогу 2 башка нуктагы 2 күндү такыр унутпайм. Биринчиси мындай: багымдат намазынан кийин күн чыкканча зикир чалып, таңкы дуаларды айтып, Куран окуп отурдум. Күн көтөрүлгөндө духа намазын окуп, андан кийин гана ишиме бет алдым. Бул күнү кечке дейре көңүлдүү жүрдүм. Иштерим ийгиликтүү болду. Болжогонумдун баары өз убактысында аткарылды. Убактың ушунчалык берекелүү болгонун сездим. Айласыздан пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Аллахым, үммөтүмдүн таңкы убактысына береке бер деген дубасын эстеп, ушул күнү таң эрте ийгиликтин жана берекенин ачкычын таап, Алланын жардамын тилеп алганымды, зикир коргону менен курчалганымды, рухий азык топтогонумду билдим. Экинчи күн бир аз башкача. Түндө уйкудан калгандыктан багымдат намазы бүтөр замат үйгө келип жаздыкка баш койдум. Шашкеде денем оорлошуп, ордуман араң козголдум. Бир топ адам менен кезигүүгө убада бердим эле. Биринчисин экинчиге, экинчисин үчүнчүсүнө жылдырып, айтор бири бүтсө экинчиси чала калып, жасаган ишимдин дайыны ирети жок. Руханий жактан да, физикалык жактан да аябай чарчап кеч киргиздим. Мунун себеби күнүмдү шарият көрсөткөн, пайгамбарыбыз айткан туура жол менен баштабадым. Таңкы зикир дубалар менен коргонбодум. Бул 2 күндүн айырмасын карачы. Жаңы күнүң жагымдуу болсун десең, жаратканга жалбаруу менен башта. Аны эстеп, ага туба кыл. Пенделерине ачкан таңкы береке эшигинен кирип ал. Ошондо көңүлүң берекелүү болот. Пайдасыз эс алуудан сактан. Күндөрдүн биринде жолдошторум тээ чөлгө барып эс алып келүүгө чакырды. Бардык, талаага от жагып, чай коюп, чай, кофе кайнатып, ырдап, чоордоп, аны муну сүйлөшүп отуруп, түн бир окумда тарадык. Үйгө келгенден кийин уйку келсе гана, ары оодарылып, бери оодарылып, акыры таңды атырдым. Эс алганым курусун, эртеси кечке кыжаалат болуп, түнү менен иштегендей кыйналып жүрдүм. Достор менен өткөргөн ушундай түндөр чындап эле чарчатып коет. Анткени уйкунун мөөнөтү, дене мүчөлөрдүн эс алуусу бузулат.
Эсиңерде болсун, уйку нормасынын бузулушу акылга, денеге жана жаныңа зыян экенин медиктер аябай көп эскертишет. Ар бир ишти орду менен аткарып, уктоо жана ойгонуу убагын бузбоого тырыш. Ибн ал-Жаузи айткандай, дене жандын көлүгү. Аны Алланын ырайымы менен бейиштеги акыркы аялдамага жеткенче чарчатпоого жана сактоого тийишпиз. Пайдасыз иштер адал болсо да убакыт корооту кажетсиз. Жашоону тартип жана мыйзам менен чектөө зарыл. Ошондо гана ийгиликке жетүү да оңой болот. Дүйнөгө көңүл бөлсөң, кайран өмүр кор болот. Эриядагы дарыгерлердин бири кеп салат. Эл журтка таанымал байлардын бири этине безетки чыгып ооруканага келиптир. Дарыгер ага 3 ай ооруканада жатууну сунуштаса, ал 3 айда бир канча жолу чет өлкөгө чыгып келишим керек. Мен мында жатып алсам ишти ким кылат деп көнбөйт. Дарыгер: байлыгыңыз жетиштүү, ден соолугуңуз үчүн ишти токтото турбайсызбы дейт. Тиги: ооба, байлыгым жетиштүү, банкта 3 миллиард реалым бар. Андан башка да мүлк толтура, бирок жатып алсаң мүлкүң колдон качарын билбейсиңби? Чыдабай кеткен дарыгер: байлыгыңыз башыңыздан ашып, балдарыңыз тургай, небере чөйрөңүзгө чейин жетет. Сизге ден соолук керекпи же байлык керекпи деп ачууланат. Ошондо бай кемчилигин мойнуна алып: айтканың туура. Бирок мен дүйнө менен ооруп калгам. Дүйнө оорусу жан оорудан жаман. Жан кыйналса чыдашым мүмкүн, а дүйнө оорусунан кутула албайм. Дүйнө кобобасам, түн уйкум, күн күлкүм көйүлүп, ичкеним ирим, жегеним желим болуп калат дептир. Анан безетки эмне болсо ошо болсун деп ооруканага жатпай кетип калыптыр. Дарыгер таңданат. Аллага ант, тагдырдын татаалдыгына таң калам. Колунда баары бар, бирок дениңдин сактыгы үчүн убакыт бөлбөйт. Үй бүлөсү менен кенен чоңун отура албайт. Түнү тынч уктай албайт. Эмне деген кыйын жашоо. Мындай окуялардын көбүн угуп жүрөм. Айла жок, Кудай туура жолго баштасын андайларды. Дегеним, көр дүйнөнүн көчүгүнөн кууп алба. Байлык жакшы малай, бирок жаман кожоюн. Жумшап алсаң сонун иштейт. Кокус кожоюн кылсаң көкөңдү көзүңө көргөзөт. Акчаңды чөнтөккө сактап, өзүңө, үй бүлөңө, жетим жесирге жана башкаларга жардам берүүгө жумша. Күнүңдү байлык кууп өткөрбө, ден соолугуңа зыян. Жаш кезде дүйнө кууп, ден соолуктан ажырадык. Эми карыганда ден соолук үчүн дүйнөбүздү берип жатабыз дептир бирөө. Айтса айтпаса төгүнбү? Дүйнө, байлык деп ден соолуктан ажырасаң, ден соолук деп дүйнөдөн ажыраарың турган иш. Ислам дини жашоонун таажысы. Индиянын Ганда штатына барган жоон топ адамды арасында мен да бармын. Башка эч жерде болуп көрбөгөндөй сый урмат менен тосуп алышты. Улуу кичүү дебей баары ийилип салам айтып учурашып жатышты. Жашы да, илими да, бизден да алда канча жогору аалымдар тамак алдында колубузга суу куйду. Бул биз үчүн эзели эстен кеткис окуя болду. Чогулуш башталып, алып баруучу бизди болгон жакшы сөздөрү менен мактап жатты. Араб тили ал үчүн оор болгондуктан кээде ката да сүйлөп алып атты. Ал тургай Фираун Муса пайгамбарга жана анын коомуна айткан ууру кескирлер келди деген сөзүн бизге карата айтып жиберди. Албетте жакшы ниет менен айтып жаткан белгилүү, ошондуктан бири-бирибизге жылмайып тимере болдук. Айтайын дегеним, кандай сый көрсөткөн эмес, ислам дининин кадыр-баркы жөнүндө. Алла бизди мына ушул дин аркылуу кадыр-барктуу кылды. Индиялык туугандар эбегейсиз урмат менен тосуп алып, сый көрсөтүшүнүн себеби динибизге байланыштуу. Алар тегибизди, уурубузду, ээлеген кызматыбызды сурашпады. Анын анчейин кызыгы жок экени көрүнүп турат.
Аларды биздин ыйык шаарлардан, Жебирейил периште аян кабар алып түшкөн жерден, адам баласынын эң урматтуусу Мухаммад пайгамбар чыккан жерден келгенибиз кызыктырды. Ошон үчүн сыйлашты, ошон үчүн урматташты. Ислам дини болбосо сокур тыйынчалык баркыбыз болмок эмес. Ислам менен сыймыктангыла, кадыр баркыңарды көтөргүлө, мусулман кылганы үчүн Аллага мактоо айтып шүгүр эткиле. Мына ушул кадыр баркты Алла жолуна чакырууга, даават кылууга пайдалангыла. Жагымдуу жыт жандын рахаты. Оман өлкөсүнө 2 жолу барып келгем. Алардан үлгү ала турган бир жакшы сапаты бар. Качан барбагын үйлөрүн жыттуу чөптөр менен аластап же миск, атыр себип турушат. Кайсы үйгө кирбе, атыр саткан дүкөнгө киргендей болосуң. Тамакка отурганыбызда колубузга жепар чөп кошулган суу куюшту. Анан жыты аңкыган, иштейиңди ачкан улуттук таамдарын беришти. Тамактан соң да кайра жыпар суу менен кол жуудук. Бул жан дүйнөңө өзгөчө рахат тартуулайт экен. Омандыктар беришендиги, жайдарылыгы, ананда тазалыгы менен башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Көрсө, мунун сыры ушунда тура. Силерге айтар осуятым: кийимиңер, үйүңөр, машинаңар, иш ордуңар, кыскасы баары дайыма таза жана жыттуу болсун. Бул көңүлүңдү көтөрүп, ишке жөндөмүңдү да арттырат. Анткени Алла кооздукту жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз жыпар жытты жакшы көргөн, өзүнүн жыты мисктен да артык болгон. Ал жолдон өтүп кетсе, артынан келген киши бул жолдон пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Пайгамбарыбыз өткөнүн жытынан жазбай билчү. Пайгамбарыбыз менен учурашкан кишинин колунда бир канча күн жыпар жыт сакталып калчу. Анын өзү да, тери да, деми да аңкып турчу. Тирүүлүгү да, өлүмү да жыпар жыттуу жаратылган пайгамбарыбызга Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Аллахым анын шыпаатын бизге насип эт жана бизди бул дүйнөдө да, акыретте да таза топуктуулар менен бирге кыл. Бирөөнү кубансаң, өзүң да кубанасың. Бул жашоодо эстен кеткис талай күн, талай окуя бар. Мына ошондой унутулгус күндөр жетим балдар үйүнө барганым. Аларды башынан сылап, айткандарын угуп, кубанычына ортоктош болуп, анан да жетимдердин эң эле жакшысы пайгамбарыбызды эстейм. Жетим балдар үйүнө барган сайын көңүлүм жебийт, жүрөгүм жумшарат. Кайтканда Алланын ырайымы менен ыйманым көбөйүп, шыктанып, маанайым жаркып, чексиз дем күч менен кайтам. Анткени мен Алла Таала буйруган маанилүү ишти аткарып, Алланын элчиси, мен жетимдик кепилдигине алган адам менен бейиште ушундай аралыкта болом деп сөөмөйү менен ортонун бир аз ачып көрсөткөн кишилердин бири болуп жатпаймынбы? Дегеним күнүнө же жумасына болбосо да бир айда бир жолу жетимдер же карылар үйүнө баш багып тур. Колуңдан келген жардамыңды бер. Ырыскың да, мал дүйнөңө, үй бүлөңө да береке болот. Сен пенделерге жардам берсең, Алла сага жардам берет. Бирөөнү кубансаң, өзүң да кубанасың. Сыйлаган сый көрөт. Алланын элчиси бизге ар бир адамга даражасына карата сый-урмат көрсөтүүнү үйрөткөн. Аксакалдын сакалын, аалымдын илимин, каарынын Куран жаттаганын урматта. Жакырга же жетимге кезиксең, кекирейбей, өзүңдү төмөн карма, жардам сыйыңды көрсөт. Турмуш сабагынан жакшы билем, эгер бирөөнү сыйласаң, өзүң да сый көрөсүң. Ошону менен бирге Алланын сооп сыйына жана адамдардын махабатына да ээ болосуң. Бул дүйнөдө макталсаң, акыретте сыйланасың. Адамдын ким экени мына ушундан билинбейби? Мына ушундай өтө жеңил, бирок өтө маанилүү ишти дайыма аткарууга аракеттен. Кимдир бирөөнү бактылуу кылуу мүмкүнчүлүгүн колуңдан чыгарба. Сени да Алла эки дүйнөдө бактылуу кылат.
тиешесиз ишке кийишпе. Ажылык сапарымда Эр-Риядан түштүгүндөгү Ал-Харадж аймагынан келген адам менен бирге болдум. Жетимишти желкелеген карыянын мүнөзү сонун, баскан турганы тың, жүзүнө кайгынын изи түшпөй, качан көрсөң бактылуу. Сергек жашоосунун сырын сурасам, ал мунун баарын Алланын элчисинин, мусулмандын эң көркөмү, тиешеси жок нерсеге кийлигишпегин деген сөзүнөн алдым дейт. Өзүмдүн фермамда турам, деди сөзүн улай. Той-топур, отуруш, ызы-чуу болгон жерге такыр барбайм. Кузгун саардан туруп нафил намаз окуп, анан багымдаттын азанын күтөм. Багымдаттан кийин жай намазымдан жылбай күндүн чыгышын күтөм. Күн көтөрүлгөндө 2 рекет духа окуп, анан талаага кетем. Мал карайм, эгин сугарам, кээде кемпиримдин тамак бышырганына жардам берем. Ара жолудо Куран китебин окуйм, кыскасы таңды кечке жан тынбайт. Жаш кезимде оюн зоок, той торопо, кыскасы эл чогулган жерлерден калчу эмесмин, укканым ушак. Айтканым айың болуп, убактым кур бекер кургуйга кулап жүрдү. Анан эмнегедир жаш өткөн сайын жүрөк кысылып, кыйнала баштадым. Акыры Алла Таала туура жолго салып, шаардын сыртындагы аңыздын этегине үй салып, байбичем, бала чакам менен мал жанды карап, эгин эгип тирилик кылууга өттүм. Ошондон тарта эниден эми туулгандай сезим пайда болуп, жүрөгүм тынчыды, жаным жай алды. Бакыттын анык даамын таттым, дейт жүзүнө нур төгүлгөн карыя. Чынында пайдасыз иш менен алек болгондор четтен табылат. Кайран өмүр, бейпайда отуруш чогулуштарда ушак угуп, айың сүйлөө менен өтүп кетүүдө. Аларды угуу менен күн санап күнөөсү да арбып жатканын эске алышпайт. Дегеним, өз жолуңа түш, өз ишиңди аткар. Ой пикириңди өзүңдүн ийгилигиңе багытта. Ар кимдин ажалын ойлоп кыжаалат болбо. Кабырга эч ким сени менен бирге жатпайт. Эч ким сен үчүн сурак да бербейт. Бул дүйнөдө да, акыретте да өзүңө өзүң жооп бересиң. Жан дүйнөңдү тынчыт, убактыңды үнөмдө. Жаратканга багыт ал, бактылуу болосуң, жана ийгиликте багынтасың. Кутулуу үчүн алыстадым, анан үйрөндүм, анан түшүндүм, анан колдондум, анан рахаттандым. Мына ушул сөздөрдү белгилүү аалым Абдул-Жаббар ас-Сардинин өмүр жолуна арналган доктор Али ас-Салабинин китебинен окудум. Бул сөздөр мени ары кубантып, ары жандантып, ары таң калтырды. Кандай таасирдүү сөздөр, мүмкүн сен жакшы түшүнө албай жаткандырсың. Мунун мааниси мындайча: алгач күнөөгө жетелеп, акырет пайдадан алагды кылчу иштерден алыстадым дейт. Анан убактым кеңейип окуп үйрөндүм. Анан окуганымды түшүндүм. Анан жашоомдо колдондум жана Алланын мага ырыологон неамат жакшылыктарынын рахатын таттым. Мына ушундай сага да ушуну сунуш кылам. Убакыт таап өзүң менен өзүң кал. Куран менен китептериң менен, максат ниетиң менен баарлаш. Жараткандан кечирим тиле, акыретиңди ойло. Эгер эл арасында ызы-чуу аралашып жүрө берсең, өмүрүңдүн кантип өтүп жатканын этибарга албай каласың. Бул жашоого келүүдөгү негизги максатыңды билбей калууңда турган иш. Жай отуруп жан дүйнөңдү тыңоого, жасап жаткан иштериңди эсеп кысабын алууга убакыт тап. Мына ушул убакыттын жашооң үчүн мааниси чоң. Анткени бул дүйнөңө жана акыретиңе эмнени туура, эмнени натуура кылып жатканыңды билесиң. Анан жашооң өзгөрөт. Жашоо — бул ишеним жана күрөш. 15 жылдай илгери досторумдун бири менен Те-Хуфар ал-Баатинде турган, бир кезде ажы амалын аткарып жүрүп, мина өрөөнүндө таанышкан өтө жумшак,
ибадаткөй, берешен, эмгекчил карыя Шейх Усман Ал-Маадиден кабар алганы бардык. Алла бул кишиге ырыскыны аябай берип салган экен. Коро жайы, аңыз шалбасы, бак тарагы көргөндүн көзүн кубантат. Чай үстүндө карыя жаш кезинде ырыскы издеп басып өткөн жолун кеп кылып отурду. Көрсө могу-берекинин баары өзүнөн өзү эле келип калган эмес экен. Могу ар бир тал чөп, ар бир түп дарак адамдын маңдай тери менен сугарылыптыр. Карыя мындай дейт: кара курсактын айынан ушул жерден Кубейтке чейин жөө барган күндөрүм болду. Мал алып сатып күн көрчүбүз. Көнөктөгөн жаанда чапаным этиме чапташып, баш кийимден аккан суу бак элегимден куюлган же какшаткан карандай суукта калчылдап титиреп чөп алачыкка тыгылган учурлар эмгиче эсимде. Көз ачырбай кум сапырган чөл шамалын айтпай эле коеюн. Сууктун айынан эчен түндү уйкусуз өткөрдүк. Ошентип жүрүп, Алла Таала ырыскы эшигин кенен ачып салды. Эми мына ден соолук, бала чака баары жакшы, бейпил жашап жатабыз. Урматтуу окуучум, ийгилик өзүнөн өзү бекер эле келе калат деп ойлобо. Алма быш оозума түш деген жумукта гана. Мейли бул дүйнө жашоосунун ийгилиги болсун, мейли акыреттин ийгилиги болсун, сөзсүз кыйынчылык, мээнет, таалыбаган эмгектин коштоосунда келет. Бешенеден алтын териң акмайынча ийгиликти багындыруу кыйын. Бул Алланын жашоо мыйзамы. Тырыш, чыда, сабыр кыл, үмүтүңдү үзбө. Алланын каалоосу менен жакын арада максатыңа жетесиң. Жаңылыктар жана мен. Бир кездерде телевизордон маңдайыңа кадалып кабар укканды жакшы көрчүмүн. Ааламда эмне болуп жатканына, дүйнөдөгү мусулмандардын абалынан кабардар болууга, эмне саясат жүрүп жатканын билүүгө кызыктар элем. Адатта кабарчылар согуш, кыргын, кан төгүү, уурулук, каракчылык, зордуктоо сыяктуу үрөй учурган кабарларды берүүнү жакшы көрүшөт. Өсүп өнүгүү, курулуш, ачылыш, жетишүү дегендерден кыйгап өтүшөт. Анан байма-бай берилчү, бири-бирин өлтүрдү, самолет кулады, машина өрттөндү, поезд жолунан чыгып кетти, имарат кулап түштү, өңдөнгөн көңүл чөгөрүп, жүрөк учун алган жаңылыктарды угуу бир тыйын пайда бербесин, тескерисинче ичимден кемирип жеп жатканын кийинчерээк байкадым. Көрсө жагымсыз жаңылыктар адамдын аң сезимин кадимкидей бузуп, тынчын алып, ой-пикирин башка жакка багыттап коет экен. Мен эми телевизордон илимий, маданий же башка бир пайдалуу гана берүүлөрдү көрүп, жаңылык укканды такыр таштадым. Болбосо, жер бетиндеги мусулман боордошторубуздун абалын көрүп алып, аларга дубадан башка жардам бере албаганыма жаным кейип, өзүмдү өзүм жемелеп, жан дүйнөм тарып кетер эле. Жаңылык көрүү деген вазыйпамды таштагандан бери жашоом тынчып, жан дүйнөм жай алып, көңүлүм да көтөрүңкү тартты. Мен бул кичинекей ачылышты өзүм ачтым го деп ойлоп жүргөм. Бирок, муну менден башкалар деле тастыктайт экен. Америкалык жазуучунун «Бакытка багыттаган 50 эреже» деген китебиндеги 50 эреженин бири да дал ушул жагымсыз жаңылыктарды угуудан баш тартуу экен. Мына ушундай телевизор болобу, интернет булактары болобу, радио болобу, кайдан болсо да бизге такыр кереги тийбеген жаңылыктарга кулак салба. Жашооң бейпил, кабагың ачык жүрөсүң. Жанын кыймакчы болгон жигит. Дагы самолеттогу жолугушуу. Жаныма жаш жигит отуруп калды. Муңдуу, жүзүнөн чарчап чалыкканы көрүнүп, өңү бозоруңку. Сүйлөшүп көрсөм абалы чатак экен. Жүрөгү катып, жашоодон кыйналып, жапа чегип, жакшылыктан үмүтү такыр үзүлүптүр. Жанымды кыйып эле кутулбасам, бул дүйнөнүн азабынан кутулар эмесмин дейт. Намазды сурасам, эгерим окубаптыр. Ага намаздын зарылдыгын, пайдасын, артыкчылыгын айтып бердим.
бир канча мисал далилдерди келтирдим. Куран аяттарын, хадистерди саймедиредим. Кыскасы бар аракетимдин баарын жумшап, алтын шилекейимди чачыраттым. Экөөбүз чогуу намаз окудук, телефон номерибизди алыштык, жылуу коштоштук. Кетип жатып өзүн жакшы сезгенин, эми намазын такыр таштабасын айтты. Бир айдай убакыт өтүп тиги жигит чалып калды. Үнү жандуу. Кубанганын билинип турат, намазды калтырбай окуп жатканын, жашоосу жеңилдеп, жан дүйнөсү жибигенин, маанайы жарык экенин айтып, мага ыраазылыгын билдирди. Аллага эсепсиз мактоо болсун. Намаз бакыттын эшиги, ийгиликтин жолу. Ананда алсыз күнөөкөр, бечара пенде менен кудуреттүү, кечиримдүү жалгыз жараткандын ортосундагы көпүрө экенин жакшы билем. Ошон үчүн ким намазды таштаса, бузулууга, кысылууга, кыйналууга, ал тургай өзүн өзү өлтүрүүгө жол ачат. Урматтуу окуучум, намазыңа берилүү, кызыгуу жана Кудайдан коркуу менен мамиле кыл. Убагынан кечиктирбей туура, так оку. Эки дүйнө бактылуу болосуң. Алла айтат: намаз оку жана сабырдуу болуу менен жардам тиле. Албетте бул оор, бирок корккондорго жеңил. Намаз менен жашоо кандай сонун, чекебизди жерге коюп, Алладан жардам тилеген мүнөттөр кандай керемет. Намазга жөнө, жыргал да, бакыт да ошондо. Намаз ийгиликтин биринчи эшиги. 3 насаат. Окурманым, сага айтар 3 осуятым бар. Керек жерде керең бол, тынч жашайсың. Неаматтарды эстей жүр, тобуктуу болосуң. Жаратылышка баам сал, таң каласың. Биринчиси, керек кезде керең бол, жашооң тынч болот. Көрө албастын көзүнө, ичи тардын сөзүнө көңүл бурба. Өз жолуң менен кете бер. Береке тапкыр. Бекерчиден безе кач деген ушу. Алар менен талашып тартышып отурба. Өзүңдү бил, башкага кийлигишпе. Ат көтөргүс эмгек кылсаң да, жакпаганга жакпайсың. Ошон үчүн күбүр шыбырды укмаксан бол. Алардын айтканы кумга сиңип жок болот. Экинчиси, неаматтарды эсте. Топуктуу болосуң. Алла тартуулаган өзүңдөгү неаматтарды дайыма эсте. Ыйманыңды, ден соолугуңду, акыл-эсиңди, тынчтык, бейпилдикти, ырыскыны, жумушту жана башка неаматтарды ким берди, кайдан келди, ушуну дайыма ойлой жүр. Буларды эстеген сайын Аллага шүгүр кыласың. Шүгүр кылган сайын көкүрөгүң ачылып, жаның тынчалып, денең кубаттанып, ынсап топуктуу болосуң. Үчүнчү, айланаңа көз чаптырып, жараткан чеберчилик менен жасаган жаратылышка баам сал. Жаратылышты жараткандын жалгыздыгы тууралуу аяттарды, жаратып жатканда эч нерсеге муктаж болбогон кудуреттин оку. Көз жоосун алган бак таракка кара, көк тиреген тоолорго тигил. Түшүп кетпей салаңдаган булуттарга, көз кубаты жетпеген мейкинге үңүл. Баш аягы көрүнбөгөн чөлдөр, кирген чыккан суусу жок көлдөр, ийри буйру дарыялар кайдан кантип пайда болду? Дарактар, гүлдөр, даамы бириникине бири окшобогон мөмө жемиштерчи? Ойлон, акыл жүгүрт, анан кемчиликсиз жаратканды мактап аруула. Анын чеберчилигине таң калбай койбойсуң. Акылың да жетпейт, андыктан дагы бир жолу аны мактап аруула. Мына ушул 3 осуятты унутпа. Керек жерде керең бол, тынч жашайсың. Неаматтарды эстей жүр, топуктуу болосуң. Жаратылышка баам сал, таң каласың. Табияттан 3 сабак. Жашоодо көрүп жүргөн 3 нерсени сабакка тартайын. Булардай болсоң ийгиликке жетесиң. Биринчи сабак, курма дарагы сыяктуу бийик бол. Анткени ал бийик, жер бетиндеги майда чүйдө менен иши жок. Акмак таш ыргытса, ал бышкан мөмөсүн ыргытат. Адамдар, айрыкча
аңкоо наадандар менен мамиле кылууда ушундай бийик бол. Бурулуп караба, айтканына жооп кайтарба, кечиримдүү бол, көңүл бурба, алдыга баса бер, бийиктикке көтөрүлө бер. Алардын максаты сени алагды кылуу, жолдон калтыруу, өзүнө көңүл бурдуруу. Бирок сен маарага жакындап калдың, андыктан Аллага тобокел кыл. Эгер аларга наадандар кеп ыргытса, алар тынч болгула деп коюшат. Экинчи сабак: ары сыяктуу бол. Алар бакчадан, гүлзардан жыттуу, таттуу гүлдөрдүн ширесин соруп, анан адамдарга эң эле даамдуу, таза бал беришет. Жашоо бакчасында да сөздөрдүн, иштердин, мамилелердин эң жакшысын тандагын. Зыяндуу, пайдасыз нерселерге конбой, алдыга умтул. Адамдарга пайдалуу, жылуу, жумшак, сылык сөздөрүңдү айт, төз мамиле кыл. Ошондо алар сени жакшы көрүшөт. Жол тандоодон жаңылба. Үчүнчү сабак: кумурскадай кайтпас, аракетчил бол. Кумурска даракка чыгып баратканда кулап түшсө кайра жармашат, кайра куласа кайра жармашат. 10 жолу куласа 10 жолу, 100 жолу куласа 100 жолу кайра жармашып атып, акыры максатына жетет. Кумурсканын мээнеткечтигин дайым өрнөк кыл. Сага кандай ашуулар туш келбесин, аны багынчу күн да келет. Ийгилик качан жана кайдан жылмаярын билбейсиң. Алланын жардамынан үмүт үзбө. Ар бир жыгылган сайын кайра туруп, Аллага тобокел кыл. Андан жардам сура, жолуңду уланат. Момун мусулман кулап кайра турат, дагы куласа дагы турат, дагы куласа дагы турат, анан жылдызга колу жетет. Анткени түбөлүктүү тирүү зат аны менен бирге. Жетимдин башынан сыла, сооп табасың. Шакро жана Хифр Ал-Батиндеги жетимдер үйүнө бардым. Салам айтып босогону аттаганда эле жүрөгүм жибиди. Бирге отуруп баштарынан сылап, мен аларга ийгиликке шыктандырып, окууга кызыктырган сөздөрдү, кезиндеги пайгамбарыбыздын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Жетимди кепилдигине алган адам бейиште мени менен мына ушундай аралыкта болот деп сөөмөй менен ортонун бир аз ачып көрсөткөнүн, ал бардык жетимдердин атасы болгонун, ааламдагы эң кадырлуу инсан жетим экенин айттым. Биз аларга ата ордуна ата экенибизди эстеттим. Анан алар бизге арнаган ырларын окуп беришип, жакшы сөздөрүн жолдошту. Кыскасы, бул жолугушуудан өзүмдү дагы бир жолу тарбиялап кайттым. Дегеним, жетимге жакын бол, алардын жүрөгүнө кубаныч киргиз, көңүлүн көтөр. Бул өмүрүңдү узартат, жүрөгүңдү жебитет, ырыскыңа береке киргизет, үй бүлө жана урук урпагыңды жамандыктан оолактатат. Аркалаар атасы, эркелээр энеси жок, мээрим көксөгөн балдар менен чогуу болуу кандай жакшы. Ага жөлөк болосуң, аз болсо да көңүлүн көтөрүп, бир аз мүнөт болсо да кайгысын унуттурасың. Анын кайрымчысына Алладан сооп сый аласың. Тажрыйбамдан жакшы билем, жетимдерге жолугуп кайткан сайын үстүмдөн жүгүмдү алып таштагансып, көңүлүм жибип, кадамымды кере-кере шилтеп калам. Берилип иштөө сарсанаадан арылтат. Ал-Касим университетинде бир устат бар. Өзү доктор, лекция окуйт, даават кылат, чечим, фатва чыгарат. Ишинин арбындыгына карабастан ибадаты да көп. Үйдө болобу, сапарда болобу, күн сайын 10 пара Куран окуйт. 10 пара Курандын 3/1 бөлүгү, башкача айтканда 3 күндө бир Куранды башынан аягына дейри окуп чыгат. Жума күнү болсо багымдаттан мечитке кирип, түштө имам кутбага чыкканча Куранды толук окуйт экен. Максаты бийик, ниети калыс болгон үчүн убактысына бери кетишет, окшобойбу? Ойлоп көргүлө, ушул адам кайгырууга, санаркоого, кысылууга же зеригүүгө убакыт таба алабы? Албетте жок. Ал күнүн да, түнүн да кантип өткөрүүнү жакшы билет. Ким сарсанаадан кутулуп, кайгы кабадан алыс жашоону кааласа, убактысын жалаң жакшы, пайдалуу иштерге жумшасын.
Эгер жакшылыкка умтулбасаң, жамандык өзү эле келет. Касың да, досуң да уйку менен тамак. Ач болуп көрбөгөн тамактоонун рахатын сезбейт. Уйкудан көзү ачылбаган уктоонун рахатын да билбейт. Анткени кайсы бир нерсени көксөө, сагынуу ошол нерсенин кадырын көтөрөт, рахатын сездирет. Эгер кадырың кабырылып ачка болсоң, алдыңа келген тамакты рахаттануу менен жейсиң. Орозо маалында тандырдан жаңы чыккан нандын жыты кандай жагымдуу. Башка убакта анын жыты анчейин сезилбейт. Эгер кечке эмгектенип чарчап келип сулук жыгылсаң, төшөгүң тактай болсо да уйкуң таттуу, тынч болот. Мына ушул эки нерсенин рахатын дайыма сезүүгө аракет кыл. Ден соолугуң, иштеген ишиң үчүн пайдалуу болорун да унутпа. Өзүң ойлоп көрчү. Аябай чаңкап, көзүң суудан өтүп тургандагы бир чөйчөк суунун даамы кандай сонун. Жөн учурда баалабайсың деле. Башка неамат жакшылыктарды да ушуга салыштыргын. Ал эми неамат жакшылыгын билбегендер, ысырапкорлор мындай рахатты сезишпейт. Алар ачка менен токтун, уйкусуроо менен уйку кангандын айырмасын да ажырата албайт. Тапканыңды сарамжалдуу пайдалан, муктаждыгыңа жана жумша, баарын орду менен жаса. Тамак менен уйкуга сый менен мамиле жасап, дос катары туура пайдалан. Кокус натура пайдалансаң, алар сага кас болорун унутпагын. Денеңди эле сыйласаң, жаның кыйналат. Меккеде кадырлуу шейх Мухаммад бин Салих ал Усайминге жолугуп калдым. Кептен кеп чыгып отуруп, устаттын бактылуу жашоого пайдалуу кеңештер китебиндеги өткөндү эскерүү акмакчылык деген сүйлөмүн Дель Карнегинин Санааны ташта, жашоону башта китебинен да кезиктиргенимди айттым. Шейх өз устатын батышта да окушуп, ойлорун батыш жазуучулары да китептерине колдонушаарын айтты. Ошентип сөз уланып отуруп, денеңди канчалык урматтап сыйлаган сайын жаның ошончолук алсырай берет деген акылга токтолдук. Шейх адам карап баштын камын ойлоп, тапканын ичип жемей, кийинмей дегенге гана жумшай берсе, жаны алсырап, санаага батып, кайгыга чөмүлөрүн өтө жөнөкөй түшүндүрдү. Чындап эле шейхтин өзүнүн турпатына көз чаптырсаң, өтө жупуну, карапайым, ошол эле учурда дайыма маанайы жарык, бактылуу, ток пейил, ден соолугу чың өмүрү сүрөрүн, эл алдында мойнуна жүктөлгөн милдетин так аткарып жүрөрүн көрүүгө болот. Мына ушул өмүр үлгү, өрнөк ала турчу чыныгып пайдалуу өмүр. Ал эми кара курсактын гана камын жеп, бактылуулукту кымбат кийим, таттуу тамак, кооз үй, жакшы эс алуу деп түшүнгөндөрдөн эмне үлгү ала аласың? Андайлар көр дүйнөнүн кулуна айланып, баскан турганы максат аракети, кыскасы бар турпаты акчага байланып калгандарын сезишпесе керек. Алардын жашоосу да, кайгы кубанычы да, санасы да байлык табуу, байлык үчүн өлүмгө да даяр келишет. Ал эми каражатты муктаждыгына жараша гана колдонгондор, жашоо, өмүр ушул үчүн эле берилгенин, жашоодо мындан да зарыл, мындан да пайдалуу нерселер бар экенин билишет. Андыктан кайра бир кайталайын. Карапайым өмүр сүр, денеңди канчалык урматтап сыйлаган сайын жаның ошончолук алсырай берет. Биз дүйнөнү пайдалануу үчүн жаралганбыз. Кул болуу үчүн жаралган эмеспиз. Дене менен жан биригип тирүү адамды түзөт. Көңүл көксөнүн гана көздөп, жаныңды жабырга салба. Жан дүйнөнүн ачкалыгы коркунучтуу дарт. Ааламдагы 3 мыкты табып. Шейх Саид бин Мусфир менен Туркияда, Шри-Ланкада жана бир катар араб өлкөлөрүндө бирге болууну жараткан насип кылды. Акыркы жолукканымда шейх 74 жашта болчу, бирок баскан турганы 30дагы жигиттей чыйрак, кыймыл эткени тың. Уятты жыйыштырып сырын сурадым. Анчалык деле купуясы жок экен. Тамакты ылгап ичерин, куурулган майлуу тамактардан, анан шириндиктерден баш тартарын, отура бербей көп кыймылдаарын, анан да эң негизгиси эртелик кеч
жараткан Алланы эстеп Куран окуп таңкы кечки зикирлерди толтурарын айтты. Сапарда эки жакка чогуу чыгып калып аттык. Шейхтин туруш турпатына баам сала жүрүп, денени тарбиялуу жашоого көп таасир тийгизерин аңдадым. Бешиктен бели чыкпай жатып, эби сыны жок семирип кеткен жигит эртең эле жаштыгына жана ден соолугуна өкүнөрү, 80 сересине келсе да басыгыттын, кыймылы ыкчам, жүзү муңсуз карыяны көргөндө башы жерге кире уяларын турган иш. Мына ушул 3 иш Алланы дайыма кайсы жерде болсо да эстеп, зикир кылуу жанды сергитет, көңүлдү эргитет, күчкө күч кошот. Ар дайым кыймылга убакыт табуу жакын арадагы ишти жөө барып бүтүрүү, ыкшоолуктан, семирип кетүүдөн сактайт. Өзүңдү жеңил алып жүрөсүң. Тамакты туура тандоо, зыяндуу тамактан напсиңди тыюу, оору сыркоонун алдын алат. Мына ушул иштерди дайыма таштабай аткарсаң, денең таза, иш жөндөмүң мыкты, көңүлүң ачык болуп, жүктөлгөн милдеттериңди да так аткара аласың. Андыктан төмөнкү 3 табып менен акылдашып турууну унутпа. Алар зикир, диета, кыймыл-аракет. Бакыттын сырын аштым. Бул жигиттин айылдан кетип калуусуна ата-энеси менен чатакташуусу себеп болуптур. Эр-Риядага келип университетке тапшырат, бирок жарыты окуй албайт. Тескери жолдо жүргөндөр менен достошуп, тамеки тартып, таңды кечке оюн-зоокто, клубтарда чардап жүрсө, таштын окуусу бара-бара баягы достору акырындап четтеп, акыры өзүнө окшогон 1-2 бекербоз менен калат. Жарытылуу иши жок, ар кимден карыз алып, анысын да убагында кайтарбаган эмеге ким жан тартып дос болмок эле. Жалгыздык, жалкоолук, кыжаалаттык кемирип жеп, жашоодон көңүлү калып, аргасы кете баштаган күндөрдүн биринде теледен Шейх аш-Шаравинин тафсир сабагы берилип калат. Аягына дээри кунт коюп уккан жигит сабактан өзгөчө таасир алат. Ошондон тарта мечитке барып намазга жыгылат. Алгач 1-2 жолу, анан 5 убак, кийин ар бир намазын мечитте өз убагында окуй турган болот. Кайра университетке тапшырат. Айылга барып ата-энесинен кечирим сурайт. Кайсы ата-эне баласын кечирбей койсун, кубанып ак батасын беришет. Анан окуусун бүтүрүп магистрге окуду. Анысын да бүтүп, бир чоң фирмага ишке орношту. Үйлөндү, бала чакалуу болду. Эми дүйнөдө андан өткөн бактылуу киши жок. Аллага ант берип айтам, бакыттын ачкычы намаз окуу менен ата-энени сыйлоодо экен. Ушул экөөнү таразага койсо, бүтүндөй дүйнөнү басып кетет. Жамандар менен достошуу, оюн-зоокко, тескери жолго убакыт коротуу, бекербоздук акыры жоголууга, сынууга, өзүн өзү өлтүрүүгө алып келерин, ал эми мечит жана намаз сынган адамды жашоого кайтарарын жоон терим менен сездим, дейт жигит тапкан бактысынын баасын далилдеп. Эй мусулман жаштары, күн сайын кайталанган Алланын чакырыгына жооп бергиле. Азанды угар замат баарын таштап, даарат алып, Алланын үйүнө шашылгыла. Бакыттын ачкычын табасыңар. Араздашпайын десең алысыраак жүр. Тууган урук, дос жакын арасындагы араздашуу, уруш-талаш көбүнчө коңшу туруудан улам пайда болот. Умар бин Хаттабтын, ага Алла ыраазы болсун, жакыныңарды кабарлашып турууга үндөгүлө, бирок коңшу болууга үндөбөгүлө деген маанилүү сөзү бар. Жанада бир келишпестик жакындар менен шериктеш болуудан келип чыгат. Дегеним, соода сатык сыяктуу акча аралашкан иштерди жакындарыңды аралаштырбай, өз алдыңча жүргүзгөнүң оң. Анткени адамдын ою ар түрдүү, шектенүүсү көп. Арзыбаган акча үчүн деле ортону карамышык аралап, жек көрүү, урушуу, анан жакындыктан кечип кетүү сыяктуу көрүнүштөр пайда болору турган иш. Мындайды мен да башымдан өткөргөм. Андыктан алардан алысыраак жашап, өз алдыңча оокат кыл. Ошондо ортодо талаш тартыш, жаман көрүнүү, шектенүү болбойт. А бирок таптакыр алыстап кетпей, зарылчылыкта кабарлашып, көрүшүп турууну унутпа.
Турмушта канчалык өз алдынча болсоң, тууган урук, жора жолдош менен ошончолук сый жашайсың. Өзгөнүн эмес, өзүңдүн оюңду айт. Доктор Мухаммад Абу Мусанын биздеги чоң көйгөйлөрдүн бири өз алдынча ой жүгүртпөй, мурункулардын айтканын кайталоо менен алек болгондугунда дегени мага катуу таасир берди. Ооба, бул акыйкат сөз. Илимпоздордун көбү, айрыкча шарият, тарых жана адабият билимдеринен дарс окугандар мурункулардын жазып калтырганын окуп, аны башкаларга таңоолоо менен алек. Кээде тафсир илиминен сабак бергендерден Ибн Жарир мындай деген, Мужахид мындай айткан, Ибн Касир мынтип жазган, Суйити мынткен, Куртуби тигинткен, Замахшариде мындайча айтылган деген сөздөрдү гана угасың. Алла Таала бизди китебине өз алдынча пикир айтууга, акыл калчоого буйруган. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, динде илимдүү билимдүү болууга үндөгөн. Мурдагылардын айтканы менен чектелүүгө буйруган эмес. А өзүң эмнени түшүндүң? Куранга өз алдынча ой жүгүртүп көрдүңбү? Алла Таала Куранга ой жүгүртпөйсүңөрбү деп жатат го. Бардык илимдерди ушуга салыштырып көргүлө. Ооба, биз динге жаңылык киргизбейбиз, бирок өз пикирибизди, акыл калчообузду, ой жүгүртүүбүздү да пайдалануубуз кажет. Мына ошондо алдыга жылабыз. А эгер мурдагылардын даярдап койгонун кайталап отура берсек, өзүбүздү өзүбүз чектеп алабыз. Өз көз карашыбыз менен, өз ой жүгүртүүбүз менен башкаларга ачылыш жасап бере тургандай окулуу, ошого аракет кылалы. Аракет кылсаң берекет, бир күнү билим эшиги ачылат. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Пайгамбарыбыз айткан, Алла кимге жакшылык кааласа, аны динде илимдүү кылат. Жесирдин жемиши. Мага бир аял жөнүндө айтып беришти. Күйөөсү каза болуп, чиедей 4 баласы менен жесир калыптыр. Анан шаарга көчүп келип тирилик өткөрөт. Кара жаны кар чуруп жүрүп балдарын окутат. Арадан убакыт өтүп, баягы балдары биринен сала бири бой тартып, жогорку окуу жайга тапшырышат. Анда да байкуш эненин санаасы тынбай, бар тапканын алардын оозуна кармайт. Алланын ырайымы менен акыры балдары окууну бүтүп, бири инженер, бири дарыгер, бири учкуч, бири бизнесмен болушат. Кемчиликсиз Аллага чексиз мактоо болсун. Мына эми эненин мээнетинин акыбети кайтып, төрдө дөөлөт күтүп отурган чагы. Кубангандан көзүнө жаш ала, жаратканга мактоо айтып, шүгүр кылат. Алакан жайып бата берет. Ушул жайылган алакан бир кезде балдарынын кирин жууп, тамагын бышырып, ач калбасын, окуудан өксүбөсүн деп, далбастап колунан келген иштин баарын жасап жүрүп жуурган. Ушул кара жумуштан каткан алакан бир кезде балдарын аста сылап намазга койготуп, жакшыга жанаштырып, жамандан адаштырып тарбия берген. Мына эми ошол мээнетинин жемишин жеп отурат. Мына эми анын сабырлуулугу, көктүгү, балдарына берген жакшы тарбиясы, ананда анын балдарынын ийгилиги аңыз болуп, эл оозунан түшпөйт. Жараткан кемчиликтен аруу. Мына ушул сабырдоо, жакшылыктан үмүт үзбөгөн жесир аял акыл калчагандарга ийгилик менен бакыттын үлгүсү эмей эмне? Каткан токочко да карның тоет. Мындан 25 жыл мурун Эр-Риядга жаңыдан келгенимде кайсы бирөөлөр соода кылууга үндөштү. Бир жолдошума шериктеш болуп, Күн деген акционердик коом негиздедик. Каалагандарга эшик ачык, келгендердин саны ого эле көп. Чалууларды айтпай эле коеюн эми. Окууга убакыт аз, ал тургай Куран окуп, зикир кылганга да убакыт табылбай калды. Ошентип жүргөндө белгилүү аалым, Ислам университетинин мугалими Абдуллах бин Мухаммад ал-Амин аш-Шанкитини себепкер кылып, Алла Таала пикиримди өзгөрттү. Устаз келгендерден жана телефон чалуулардан колум бошобой жатканын көрүп, окчундата чакырып кеңешин айтты. Сен илим талап кылып жүргөн адамсың. Келечекте Алла ыраазычылыгы үчүн кызмат кылууң керек.
Бул ишиң сени чарчатат, дүйнөгө сугуңду арттырат. Илим жолундагы деги эле мусулман адам азыга каниет кылуусу керек деп кайсы бир акындын катыган токочко да кардың тоет, ашыгы ач көз кылып бир күн соет деген саптарын эскертти. Устаттын айтканы жан дүйнөмдү дүрбөтүп өзгөчө таасир берди. Эртеси эле жолдошума кеткенимди айтып, аман эсен бул баледен кутулдум. Иштен кеткен күндөн тарта кадимкидей жеңилдеп, санаам тынчып, көңүлүм көтөрүлүп, кайра баштагыдай сабакка берилип, Куран окууга, зикир кылууга кенен убакыт таап жыргап калгансыдым. Ушул ишти баштагандан бери тынч уктай электигимди, жаным жай ала элегин сездим. Муну менен таптакыр соода кылуудан же акча табуудан тыйып жаткан жерим жок. Баардык адам жер суусун өздөрү табышат. Адамдардын шыгы ар түрдүү болот. Ким соодага бет алса, өз алдынча аткара берсин. Бирок акция аркылуу ар тараптан акча чогултуу адамдарга кыйынчылык туудуруучу акыбети оор иш. Анан да соодада сүткордук, жалган айттуу сыяктуу оңой берилип кете турган күнөөлүү иштер көп. Мына ушулардан да сак болуу кажет. Жамбаштап жатпай жаныңды бак. Мага арыз муңун жашоодон тажап кеткенин кеп салгандардын көбү жумушсуз, бекерпоз жаштар. Чынында бул көп адамдын көйгөйү. 6 саны аман, күч кубаты толуп турган жигиттин бирөөдөн жардам сурап жалдыраганы уят иш. Муну ар бир акыл эстүү жан ойлонушу керек. Менин насаатым: намыстанбай иште, кесиптин баары ардактуу. Тилемчиликтен же карызга батуудан сактаган иштин кайсынысы болбосун сен үчүн кесип. Адал жол менен мал таба турган мүмкүнчүлүктү көрдүңбү? Дароо пайдалан, кечикпе. Университетти бүтүп жумушсуз жүргөн бир жигитке соодагерлердин бири жашылча жемиш сатууга үндөйт. Жигит жашылча жемиштерди дүңүнөн сатып алып, майда базарларга, күркөрлөргө ташып иштей баштайт. Таалыбаган мээнети менен тамак табып, акырындык менен кирешеси айына 20 000 реал болуп ирденип кетти. Муну менен эмнени айткым келет? Кайгыга камалып, жан дүйнөңдү тартып отура бербей, Алланын берекесин издеп чык. Сен адал кесип менен тапкан бир шымчын тамагың жертиктей кемсинип, тиленип тапкан баштык толлу алтыныңдан баалуу да, даамдуу да. Ошон үчүн ордуңдан тур, эшикке чык. Ырыскынын эшиги абдан көп, бирок ал эшиктер тыкылдатмайынча ачылбайт. Кемчиликсиз, берешен Алла айтат: намаз окулуп бүткөндөн кийин жер бетине тарап чыгып, Алланын бергендерин издегиле. Курманын бутагын силк, мөмөлөр түшөт. Касиеттүү Куранында Алла Тааланын жана курма бутагын силксең, сага жаңы таза мөмөлөрү күбөлүп түшөт деген аяты бар. Мариям сүрөсү 25-аят. Бул аятта акыл эстүү адамга түшүнүктүү терең маани. Жалкоолукка берилип, алма быш, оозума түш деп жамбаштап жаткандарга чоң өрнөк бар. Ооба, төрөттөн кыйналган, кыймылдоого шайы жок Мариям энебиздин алаканына курма мөмөлөрүн салып берүүгө Алла Таала кудуреттүү эле. Бирок даяр ырыскыны алууга да аракет керектигин эстетип, Алла Таала даракты силк деп буйруду. Мариям энебиз аракет кылды, аракетинин берекетин көрдү. Дарактан мөмөлөр күбүлдү, аны жеп, өзү күч кубат алды, наристеге сүт болду. Ырыскыны арылар учуп конуп издейт, комурска ары бери чуркап издейт, арыстан жортуп издейт, бүркүт чабыттап издейт. Көрдүңбү, тирүү жандын баары жер кезип, кара жанды кар чуруп издейт. Сен да кыймылда, тирүүлүктө оорукчан майып гана отуруп алып тиленбесе, 6 саны аман кишиге кыймылдамайын ырыскы берилбейт. Тырышууну үйрөн, изденүүдөн тажаба. Ырыскынын бир эшиги жабылса, экинчи эшигин ач. Бир күнү өзүңө ылайык эшикти табасың, буга бир күндө ишен. Алла аракетиңе жараша берет. Ырыскың кенен, болгону аны издеп табууң керек. Аракеттен. Алла сенин аракетиңе тек кетирбейт. Анткени ал берешендердин берешени. Бутуң менен жерди теп.
Алла Тааланын бутуң менен жерди деп, бул сен жууна турган жана иче турган муздак суу деген аяты дарылануу, шыпа издөө зарыл экенине далил. Кайсы иште аракет болсо, анда берекет болот. Ошондой эле бул аят жөө басуунун пайдалуу экендигин да айгинелейт. Жылбай отура берүү ден соолукка да, ырыскыга да зыян. Айтмакчы, бул аятта Аюп пайгамбар жөнүндө сөз болуп жатат. Белгилүү болгондой, ал ондогон жылдар айыкпас ооруга чалдыгып, азабын тарткан. Акыры шыпа берилчү күн келип, Алла Таала жерди теп деп буйруйт. Алла Таала Аюп пайгамбарга жерден суу чыгарып бергенге кудуреттүү эмес беле? Албетте, кудурети жетет, бирок адам бейтап болсо да өзү аракет кылуусу керектигин билдирди. Тизелеримден операция болуп, Мюнхендеги ооруканада жатканымда операция жасаган доктор тилмеч аркылуу аскердей басуумду суранчу. Анын алдында командирдин буйругун аткарган жоокердей эреже менен басчумун. Мага жолуккандагы биринчи суроосу бүгүн бастыңбы болор эле. Сага да ушуну осуят кылам, жөө басууну адатка айландыр. Каның суюлуп, кыймылың чыйрак болот. Ананда басып баратып, Алланы эстеп, зикир кылып, ааруулап жүрсөң, жан дүйнөң да эз алат, көңүлүң да көтөрүлөт. Кыскасы баары өз нугуна түшөт. Бас, кыймылда, Алланы зикир кыл. Кубаныч менен бакыт өзү келет. Бакыттын даамы намазга берилүү. Кайсы бир студенттин дипломдук ишин окуп аябай таасирлендим. Эмгектин жана намазды кызыгуу, берилүү менен окуунун эртели кеч тийгизүүчү пайдалары жөнүндө жазылыптыр. Ошондон тарта Аллаху акбар деп биринчи такбир башталар замат бүт баарын унутуп, жараткандын чакырыгына кантип жооп берем деген сезим менен киришчү болдум. Ушинтип окуган намазым, ар нерсени ойлонуп, алаксып окуган намазымдан асман жердей айырмаланганын байкап, намаздын өзгөчө рахатын сездим. Пайгамбарыбыз бекеринен Билалга бизди намаз менен рахаттандыр дептир. Көрсө, өзгөчө касиетин сезе билген пайгамбарыбыз намазды сагынып, Билалды азан айтууга буйруучу экен. Намаз Алла менен байланыштыруучу эшик. Ал аркылуу бакыт талаасына баш багып, рахаттын гүлүн терсең болот. Эгер сана басса, парз намаздын убактысы келгенде берилип, кызыгып, коркуу менен баштап, ушул абалыңда аякта. Болбосо, Алланын кашында турам деген сезим менен 2 рекет нафил оку. Ошондо өзүңдү бактылуу сезесиң, рахаттанасың, сарсанаадан арыласың. Алла айтат, намаз оку жана сабырдуулук менен жардам сурагыла. Бул Алладан корккондор үчүн гана жеңил. Намаз жана сабыр тирүүлүктөгү эң күчтүү куралдар. Аллахым ошол күчтүү куралынан пайдаланууну, өзүн эстөөнү, шүгүр кылууну жана татыктуу ибадат кылууну баарыбызга насип этсин. Жигитке жок жигер. Хадис илимин изилдеген ондогон китептердин автору, белгилүү аалым Салих бин Ахмад аш-Шамиге жолугуп калдым. Анын китептери хадис илимин үйрөнүүчүлөргө табылгыс эмгек. Шейх 80ге чыгып калса да дагы эле жигердүү, аракетчил. Киришкен ишинин бирин бүтүрөр замат экинчисин колго алат. Ал жасаган ишти илим жолунда жүргөн жаштар да жасай албайт. Жазып, топтоп, түшүндүрмө берип, деги койчу жазууга тиешелүү эмне иш болбосун баарынын майын чыгарат. Тилекке каршы мен ондогон жүздөгөн жаштарды билем. Бир барак эмгек жазган эмес, же бир жолу кутба кылган эмес. Алар күч кубатын, берилген мүмкүнчүлүктөрүн жана алтындай убактысын болбогон иштерге коротуу менен гана убара. Көрсө, кептин баары максатта, анан жигердүүлүктө тура. Кимге Алла буларды насип кылса, ага ийгиликти кошо насип кылыптыр. Аллахым максатыбызды бийик, жигерибизди бекем кылып, баардык жакшылыктын эшигин өзү ачсын.